ырчылардын чыныгы жашоосун көрсөтүп койду окшойт э, сонун чыгарма болду. Тамашалуу. Ошентсе дагы бул Курал Чопаевга да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн биз улуттун кыздары жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Уучубуз Кур эмес, ошондой таланттуу улуттун кыздарынын бирин студиябызга чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто акын, жазуучу жана ошондой эле журналист Рыскүл Исатова бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Шок болсун. Кандай жүрөсүз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Ырларды жазып атасызбы? Буйрса болуп атат. Акыркы жазган ырыңыз кандай темада болду? Акыркы жазган ырым сүйүү темасында эле болду. Качан жаздыңыз? Мындан 1 жыл мурун жаздым, бирок азыркы учурда жумуш көп болгондугуна байланыштуу мындай ойлонууга да мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. Ошон үчүн 1 жыл мурун жазып калдым. Бирок эмнегедир соңку убакта да ыр жазам деген ойдомун, себеби башкача болуп жүрөм. 1 жыл убакыт мурун жазып калдым деп айтып калдыңыз. Бере кой. Ошол илхом кайсы убактарда келет сизге? Илхом тандабаса керек, себеби адам кайсы бир учурда сүйүнүп атканда, күйүнүп атканда жазса керек, жашоосуна байланыштуу, тагдырына байланыштуу болсо керек менимче. Сиз башкача болуп калганда жазат окшойсуз, э? Кандай болуп калат, мисалы үчүн мен да ушундай башкача болуп көргүм келип атат да. Билбейм, мисалы өткөн күнүңдү эстетпи, же азыркы учуруңбу, айтор боолугуп калганда, көп учурда мен эмнегедир боолугуп, эч кимге сүйлөшкүм келбей калган учурда жазам. Жакшы, негизи канча ыр жаздыңыз буга чейин? Негизи ырымдын санын айтып аябай кыйын мага, негизи эмнегедир. Өзүңүз деле билбейсиз. Кээде бир куплет, 2 куплеттен деле чыга берет. Жок, мен наоборотунан тескерисинче мен өтө аз жазам. Өзүм мындай 1 жылда 1 же 1 жылда 2, 3 ыр жазган болду да, ушундай. Кызык экен. Жакшы, мындай мага ыр жазып бериңизчи дегендерге деле жаза бересизби? Андай кайрылуулар албетте болот. Азыркы учурда биринчи 10 чыгып, андан кийин ыр чыгып калбадыбы? Ошондой учурда тааныштар суранганда, анда отуруп алып, кайсыктарды издеп, ошого жараша жазып ошол кезде ошентип заказ менен жазганда. Албетте, мисалы, ал он сага жан дүйнөңө тааныш эмес оонур болуп калат. Мисалы, сен кайгырып атсаң, шаңды музыка берип койсо, каяктагы тааныш, жан дүйнөңө тааныш эмес болгондуктан кээде жазылбай да калат. Бирок адамдын көңүлүнө көпчүлүк учурда биз карайбыз да. Көңүлүнө карап, өзүңдү кайгырып атсаң дагы шаңданганга аракет кылып жазабыз. Ошо акындык талантыңыз канча жашыңызда, кайсыл мезгилде ушул ачылды болду экен, пайда болду экен? Негизи мен чыгармачылыкты жакын карада эле баштадым. Тактап айтканда, эмнегедир 3-4 жылдын аралыгы эле болду окшойт. Ошондон бери эле жазып калдым. Буга чейин мага ыр деги эле тааныш эмес болчу. Жада калса акындардын чөйрөсү, акындардын жан дүйнөсү мага тааныш эмес болчу. Башкача ой чугуртчумун. 3-4 жылдан бери эле мындай башкача болуп калдым. Ал эми ошо алгачкы жазган ырыңыз кайсы болду экен? Эсиңизде барбы? Алгачкы жазган ырым чоң апама арнап жазсам керек. Чоң апамдын көзү өтүп кетип, ошого арнап сагынуу, кусалануу менен жазгам. Андан кийин эле сүйүүгө өтүп кетти. Демек, мындай жашооңузда бир ушундай орчундуу сүйүү болсо керек. Андан кийин жазып баштасаңыз керек да. Жаштыктын өзү сүйүү деп коет го. Анын сыңары жаш кезде жалындап турган учуруңда сүйгөнгө эмнеге болбосун? Ооба, көзүңө сүйүүдөн башка эчтеке көрүнбөй калат го, ушундай бир учурлар болот. Айдана сенде деле болуп кош керек. Болду беле же болуп аткандыр. Бирок анын бизге жакшы. Сиз өзүңүз мындай жазгандан кийин ырыңызга аябай канааттанган учурлар көп эле болот болуш керек. Мен негедир ыр жазгандан кийин ага ар бир сөзүнө маани берип, мисалы, бир жазып коюп эле таштап коюп мен ыр жаздым эмес. Мен жазып бүткөндөн кийин, ошол эргүүдөн кийинки ырга эмнегедир көп көңүл бурам. Ар бир сөзүмө корректировка кыласыз. Ооба, корректировка кылам. Анан ыр жазгандан кийин бардык ырларың эле өзүңө жага бербейт. Бир-эки эле ырың жагышы мүмкүн, андан кийинки ырларың. Бир ырды аябай сонун жыргап жаздың, эртеси күнү жакпай калат. Ооба, жакпай, андай учур көп болот. Дээрлик азыр деле ошол мурунку ырларым жакпай калган үчүн китеп чыгарбай жүрөм да. Чыгарыш керек. Эмнеге өзүңүзгө жакпаса, балким сиздин окурмандарыңызга жагаттыр, туурабы? Өзүңүзгө бир учурда жакты да. Анан жаздыңыз. Анан кийин эртеси жакпай калды. Демек, сизге биринчисин алышыңыз керек да. Биринчи ой дайыма туура деп коет го. Эске алып көрүңүзчү, балким китебиңизди көрүп каларбыз. Эми сизден бир жакшы бир сиңгил ыр окуп берсеңиз деп сурангыбыз келип атат. Өзүңүзгө жаккан. Жатадан. Жашымдан жолдоштой моң мага. Жолумдан адашкам мурдада.
Буркура ыйласам нөшөрдөй, бугумду бөлүшөт ыргана. Асманда булуттай түнөрүп, ансыз да сезимим тирөөлүк, күйүлгөн чырактын майындай калбаса экен дейм түгөнүп. Күйүлүп дүйнөмдөн шаң качкан, күйүттөр күнүмдү жандашкан, кам көргөн күнөөсүз бирөөнү коркомун калп эле жандаштан. Жүрөктү уялап жашаган, жүдөткөн санаадан жашалам, башкарып жүргөнсү такылды, баягы мен эмес, жат адам. Браво. Демек, жат адам. Сизди башка эле бир жат адам башкарып аткандай болот. Бул өзүңүзсүз бир эле учурда бөлөк киши. Өзүмүн негизи эле жашоодо ушундай болобуз го, өзүң бир нерсени кыласың, бирок кайра ошол нерсени кылбагандай элес болуп турат го, жат адам башкарып жүргөн учурлар болот. Ошондой учурда жазылган, бул 2014 же 2015 жылы жазылган ыр. Дал ушул ырларыңыздын өзүңүздүн жашооңузга байланышы бар болду экен. 100% байланышы бар. Дээрлик бардык ырларымдын өзүмдүн жашоомо байланышы бар. Сүйүү темасында дагы бир чыгарманы окуп берсеңиз болобу? Мен соңку жазган ырым деп айттым. Чечим деген ыр. Чечим. Жаркын күндү бирге өткөрдүк, азбы көп. Жаныңыздан узап барам, бак тилеп. Жашайттырсыз менсиз деле бактылуу, жарыңызды уккан элем, жакшы деп. Ат көтөргүс моюнумда айып бар. Алганыңыз сезимимди айыптар. Мени сүйгөн эмес го деп жектээрсиз. Мезгил аны кези келсе аныктар. Кой каласын жүрөгүмдү тамгануу, күткүм келбейт үмүтүмдөн жандануу. Көзүңүздөн көөдөн толо ыр таптым. Кош болуңуз, акын кыздын арманы. Кош болуңуз, акын кыздын арманы. Браво. Баракелде. Ошол киши ким болду экен? Мен барып айтайынчы, же көрүп аттуу болду экен телевизорду. Көп учурларда ушундай болуп калат да, бизде айрыкча кыргыздарда ушундай, кыздар сезимин эч качан билдирбейт. Билдиргенден дагы уялышат. Сыр бойдон калып келет. Анан Ушинтип акын болуп, ырсаптарына да кошулуп келет. Ырларда калып калат көп учурларда. Ошондой болуп калат. Мисалы, ыр жазгандан кийин ага өзүң да жооп беришиң да керек болуп калат экен. Кээде мага башкача ойлорду айтышып калышат, бирок ага маани бербей, баары ырыңда, баары өзүң жашырган нерсени ырыңда баары жазып коет экенсиң да. Жакшы. Анан кийин багы биз ырчылар бирөөлөрдү карап шыктанат. Анан кийин же болбосо бийчилер бирөөнү көрүп алып, бийчи болбосо күлүктү көргөндө төрт аягы тыбырайт деген сыяктуучу. Сизге кантип ыр жазып калдыңыз, же болбосо бирөө акындарды көрүп калып сизде да ушундай бир сезимдер ойгонду? Кандай болду? Менин өзүмдүн тукумумда бар. Менин 6 атам Калыгулбай уулу болот. Манас сага. Ал баарыбызга эле белгилүү ойчул, акын болгон, олия болгон. Келечекти алдын ала айткан киши да. Келечекти алдын ала айткан киши болгон. Анан эмнегедир биздин тукумубузда андан кийинки ыр жазгандар деле дээрлик болгон жок. Эмнегедир мага деле эч ким ыр жазган жөнүндө айттым го, башында мен ыр айткан кишини көрүп, мен акындардын баары өлүп калган экен үркүндө деп ойлочумун, чындап келгендечи. Себеби адабияттан ошентип бизди окутканда, баягы тиги жетим болуп өсүп, анан үркүндө каза болуп деп атып, мен ошо аң сезим ошол бар болчу да. Акындардын баары жок болуш керек азыр десем, жок, азыр акындар көп экен. Мен өзүм ыр жазып баштагандан кийин аны мен таанып баштадым да. Ага чейин чынын айтканда бул чөрү мага такыр жат болчу. Демек, баягы гениңизде бар экен да. Бир туруп эле ойгонду да. Көп адамдар айтып коет, баягы төрөлгөндө эле адамдар ар кандай түрдө болуп, кээ бирөө жокер болуп төрөлөт экен, кандай болот экен. Демек, анын ата бабалары баатыр жокер болгон. Кээ бирөө эл башкаруучу болуп төрөлөт экен. Булар баягы өздөрү эле мындай элдин астында өздөрү билбейт экен көп учурда. Анан элдин астына чыкканда эле ушундай болуп калат экен да, баягы эл адамы болупчу. Карындагы баланын хан болоорун ким билет деп айтпаймсызбы? Ошондой эле туруп киргенде билбей алышы да мүмкүн. Жакшы. Жакынкы учурларда же мезгилдеби кандай бир ыр жазсам деген оюңуз бар? Мында ар бир адам өзгөчө бир же болбосо ушундай бир жакшы нерселер жараткысы келет го, айрыкча пландап келаткан иштериңиз. Мисалы, мен эч качан ырды пландап, мен мондай идеяда ыр жазсам, же мондай болсо, же менин ырымды эл окуса деп жазбайм. Мен өзүмдүн жан дүйнөмдөгү бугумду эле калемге түшүрөм. Анан ушундай эфирлерде суранып калганда гана окуп калбасам, дээрлик менин чынын айтканда эмнегедир ушул нерсе жөнүндө баягы мен акын болуп элге чыгайын, же мен болсом таанылайын деген менде максат жок. Мен болгону жан дүйнөмдү ошол бугумду эле ырга жазып коем. Аны азыркы учурда окуп калдык бар тараптан. Баягы ушундай эфирлер, газеталардан эле таанылбаса,
Анан идея менен ыр жазуу бул туура эмес деп дагы ойлойм. Себеби ал сенин жан дүйнөңгө тааныш эмес, башта айтып кеткендей. Болгону сен жан дүйнөңдү бөлүшөсүң. Мен ыр ошондой эле. Тарыхты карасак, көп эле ушундай жазма адамдарчы өзлөрү чыгарбай жүрө берип ырларын, же чыгаргандан уялып, же болбосо кызганып, ушундай жазып анан ошол адамдар бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткенден кийин башка бирөөлөр таап, анан кийин ушундай аябай популярдуу болгон учурларды тарых көрсөтүп келатат да. Сиз антпей эле ушу жазган ырлардычы чыгара бербейсизби? Азыртадан элечи. Билбейм, менде Бул сизге биздин оюбуз. азыркы учурда чын эле китебиң барбы деп сурагандар да көбөйүп калды. Бардык тааныштар сурашат, же башкалар сурашат. Анан негизи китеп чыгарып коюш керек экен деп дагы кээде ойлоном. Бирок ойлоном деле баягы ырларым өзүмө канааттанбай эле анан кайра эрте шашылып атамбы деп да ойлонуп айтор. Менин оюмча чыгарыш керек. Чыгарыш керек. Себеби дегенде баягы биз ушул нерседен канчалык кылган сайын ошончолук ошол жакта өнүк турат турбайлыбы? Китеп жазсаңыз, балким ошол жагын өнүк турасыз да. Андан кийин баягы ырларыңызды жазыңыз, чыгарыңыз. Себеби дегенде биздин эфирге бир эмес бир нече жолу келдиңиз. Келген сайын жаңы жакшы, мындай бизди кубандыра турган, мындай бизди дагы башка дүйнөгө алып барып ийет турган сонун чыгармаларды жазасыз да. Жүрөктү кытыгылап ийет да, мындайча айтканда. Андан кийин жазсаңыз, мен ойлойм сизге мурунтан эле убагы келген да, китеп чыгарышчы. Мен курдуу калемдештердин баардыгы китептерин бир эмес, экинчи китептерин чыгарганга үлгүрүштү. Бирок балким келечек алда, балким бир күнү ушул оюман жок, мен бүгүн чыгарышым керек деген бир кандайдыр бир күч тартылуу болуп, мүмкүн чыгарып калармын. Бардыгын топтоп, жыйнап, электрондук вариантта чогултуп туруп эле чыгарып койсоңуз, бул оңой эле. Себеби дегенде көрүп жүрөбүз. Оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок баягы аракет кылсаңыз бул деле боло турган иш да. Биз эми сизге жан тартып, жан күйүп анан айтып аткан сөзүбүз да. Жаккан үчүн чыгарсын деген ойдо дейбиз. Биз эле эмес, же мындай эфирди көргөндөр эле эмес, көп адамдар телевизор көргөнгө да убактысы болбойт бүгүнкү күндө. Шаардын динамикалык жашоосу ушундай. Баягы китептерден көрүп калат беле деген ойда. Баарына жетсе экен деген тилек. Рахмат, буюрса аракет кылып китебим чыкканда биринчи сиздерге көтөрүп келейин. Алып келиңиз, анан кийин каяктан кантип алат көрүүчүлөргө дагы тартуулайбыз. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип сонун ырларды окуп бердиңиз, жакшы жаңылыктар менен бөлүштүңүз. Ийгиликтер коштосун, ар дайым калемиңиз курч болсун. Анан китепти күтөбүз. Ийгиликтер коштосун, рахмат келип бергениңизге. Инияз айткандай эле китебиңизди күтөбүз. Ушул студияда кайрадан китебиңиз менен келип, бизге жакшы жаңы чыгармаларыңызды арнап кетиңиз. Рахмат, сиздер дагы эфирге чакыргандарыңыздарга ийгиликтер коштосун. Рахмат. Рахмат. Бир айдан кийин күтөбүз, макулбу? Буюрса.